Кыргыз Республикасынын суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министрлиги үчүн 2025 жыл жемиштүү жана ийгиликтүү жылдардан болду. Бул жылы айыл чарба тармагынын макроэкономикалык абалы туруктуу сакталды. Ал эми айыл чарба продукциясын дүң өндүрүү 437 миллиард сомдон ашты. Бул өткөн жылга салыштырмалуу 102% жогору. Ал эми кайра иштетүү өнөр жай продукцияларын өндүрүү 95 миллиард 230 миллион сомду түздү. Бул өткөн жылга салыштырмалуу 15 миллиард 31 миллион сомго көп. Өлкө калкы негизги тамак аштардын 9 түрүнүн ичинен 6 түрү сүт, эт, картошка, жашылча, кумшекер, жумуртка менен толук камсыздалды. 2025 жылдан тартып жеңилдетилген насыялар 5 мамлекеттик программанын алкагында бериле баштаган. Бул максатта жалпы 12 миллиард 242 миллион сом каралып, анын 11 миллиардтан ашыгы өздөштүрүлдү. 2030 жылга чейин 106 суу сактоочу БДР, БСР куруу пландалган. Анын ичинен 10 БДР, БСРдин курулуштары аяктады. 11 объектиде курулуш иштери жүрүүдө, ал эми 24 объектиде долбоорлоо иштери жүрүп жатат. Жыл ичинде 22.884 гектар сугат жерде сугат суу менен камсыздоо жакшыртылды. 17.000 гектардан ашуун жерге тамчылатып, жамгырлатып сугаруу системалары орнотулган. Иштебей турган 43 суу скважиналары калыбына келтирилген. 148.000 чарчы метр каналга бетон полотносу орнотулду. Тарифтерди киргизүүнүн натыйжасында 263 миллион сомдон ашуун каражат атайын эсепке түштү. Ал эми калкты таза суу менен камсыздоо боюнча 2014 айылдын ичинен 796 айыл таза суу менен камсыз болгон. 601 айылда курулуш иштери жүрүп жатат. Сапаттуу үйрөн менен камсыз кылуу иштери тынымсыз жүрүүдө. 2025 жылдын 11 айында 4485 тонна жазгы күзгү үрөн даярдалды. 15 миллион 37 миң көчөттөр даярдалды. Эгемендүү Кыргызстандын тарыхында алгачкы ирет 40 тонна беден үрөнү Россияга, 1,6 тонна ашкабак үрөнү Японияга экспорттолду. Кунарсыз жайыттардын деградациясын азайтуу максатында да алгылыктуу иштер аткарылууда. Жайыт чөптөрдүн жана эспарцеттин үрөндөрү 50 миллион сомго сатылып алынды. 15.299 гектар жайыт жерлерине 173 тонна 292 килограмм үрөндөр себилди. Жалпысынан 675 миң аянттан түшүм жыйналды. Министрликте алгачкы ирет ири мүйүздүү малды жасалма уруктандыруу үчүн 60 миллион 827 миң сом бөлүнүп, асыл тукум букадан 270 миң тонна урук алынып, бекер таратылды. 77.333 баш кунаажын уруктандыруудан өткөрүлдү. Мал уруктандыруу пункттары кайрадан инвентаризацияланып такталды. Ага ылайык учурда 302 уруктандыруу пункттары иштеп жатат. 185 мал чарба субъекттерине асыл тукум статусу берилди. Ветеринардык жардам көрсөтүү, профилактикалык жана дарылоо иш-чараларын жүргүзүү максатында ветеринардык кызматка 40 Нива кызматтык автоунаа берилди. 2025 жылдын 11 айында 39 кайра иштетүү ишканалары, 61 чакан ишканалар, 1 соода логистикалык борбор, 4 жашылча сактоочу кампалар, 2 мал союучу пункт, 68 айыл чарба кооперативи ишке кирди. Ошондой эле 2069 айыл чарба техникалары 7,2 миллиард сомго лизингке берилди. Айыл чарба кайра иштетүү өнөр жайын өнүктүрүү үчүн 98 долбоор ишке ашырылып жатат. Отчеттук мезгилде жергиликтүү өндүрүштөн чыккан продукцияларды чет өлкөгө сатуу көлөмүн көбөйтүү боюнча чечкиндүү иштер аткарылды. Жогорку кирешелүү 60 продукцияны экспорттоо долбоору 3 багыт менен ишке ашырылып жатат. Биринчиси туруктуу суроо талапка ээ болгон продукциялар, жашылча жемиштер. Экинчиси өтө кирешелүү продукциялар, мөмө, жаңгак, кургак жемиш, гүл. Үчүнчүсү экономика үчүн керектүү продукциялар, эт, сүт, балык, бал, ун. Учурда 60тан ашуун продукциялар 80ден ашуун өлкөгө экспорттолуп жатат. Экспорт аянты жылдан жылга кеңейүүдө. Продукцияны экспорттоо үчүн ЕАЭС өлкөлөрдүн реестрине 462 ишкана, Кытай реестрине 53 ишкана, Өзбекстан реестрине 45 ишкана, Түркия реестрине 12 ишкана катталып, продукцияларын тышкырынага сатып жатышат. Айыл чарба министрлиги дыйкан фермерлердин жана кайра иштетүүчүлөрдүн тажрыйбасын арттыруу максатында агродиалог, санарип дыйкан форумдарын өткөрүп, ага 3000ден ашуун адам катышуу мүмкүнчүлүгүн алды. Ошондой эле агрозоовет окуу кербендери өткөрүлүп, ага 760 товар өндүрүүчүлөр катышты.
26 фермерлерди тейлөө борборлору түзүлүп, 2025 жылдын 11 айында кеңеш алгандардын саны 2358-ге жетти. Мындан тышкары, министрлик тарабынан фермерлердин жеке кабинети жана 3+2+1 пилоттук долбоорлор кабыл алынып, республика боюнча 240 дыйкан фермер аныкталган. Аларга айдап себүүдөн тартып, продукцияны сатууга чейинки процессин коштоп, кеп кеңештерди берүү иштери аткарылды.